Бул жерде кыймылдаткыч азыр иштеп жатат. Бул абаны өзүнө тартып алып, бул жактан, бул жеринен суда молекуланы өзүнө топтоп алат. Бул чакан аппарат күн нурунан электр кубатын алып, суткасына 100 грамм суу бөлүп чыгарат. Аппаратты баткендик студент Айдарали уулу Эрнист жасаган. Абадан суу чыгаруучу аппаратка кадимки компьютердин тетиктери жумшалып, колдо жасалган. Азыркы күндө дүйнө жүзүндө эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул суу маселеси. Климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөбүздө тоодо мөңгүлөр эрип, көпчүлүк айыл жергелеринде суу тартыштыгы келип чыгууда. Биз бул көйгөйлөрдү жеңилдетүү максатында өзүбүз ошол аба аркылуу суу топтоочу жабдык ойлоп чыктык. Өзүнүн ойлоп тапкычтыгы менен курбу досторунан айырмаланган Эрнист Баткен мамлекеттик университетинин 1-курсунун студенти. Ал IT программист тармагында билим алууда. Жаш ойлоп табуучу студент кичинекейинен турмуш тиричиликке керектүү буюм тайымдарды жасаганга жана жаңы нерселерди ойлоп тапканга кызыгып, окуусу менен бирге жаңы ачылыштардын үстүндө иштеп жатат. Бул азырынча кичинекей макет. Буну чоң көлөмдө жасай турган болсок, күнүнө 5-6 тоннадай суу алсак болот. Бул макет жасаганга 1 жумадай вакыт кетти. Каражат 3000 сом сарптадым. Эгер чоң көлөмдө жасай турган болсок, 5-6 миң доллар каражат керектелет. Эрнисттин жасаган эмгектерин баалап, ага ар тараптуу колдоо көрсөткөн мугалими учурда абадан суу бөлүп чыгаруучу аппаратты чоң көлөмдө жасап, иш жүзүндө элге тартуулоо үчүн демөөрчүлөрдү да табып койгон. Мугалимдин айтымында, эгерде Эрнисттин ойлоп тапкан аппараты иштеп кетсе, анда суу муктаждыгы чечилип, коомго зор пайда болот. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университети студенттердин арасында ойлоп табуучуларды абдан колдоп, аларды ишке ашыруу боюнча бүтүндөй иш аракеттер жасап атабыз. Негизи бизде мындай студенттердин көп болушун дагы каалайбыз, анткени бул студентибиз бүгүнкү күндө элге муктаж болгон нерселерди ойлоп табатат. Эрнистке окшоп дайыма изденүүнүн үстүндө жүрүп, коомго пайда алып келген аппараттарды ойлоп тапкан жаштарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү үчүн Баткен мамлекеттик университетинин базасында бизнес-инкубатор түзүлүп, жаш ойлоп табуучулардын долбоорун ишке ашыруу жакшы жолго коюлган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.